Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, амансыздарбы, агалар. Муну грейдер сатырга чыгып жатат. Башында эле баасын айта кетейин. 250 миң сом срочно. Бул бир агабыздыкы. Ушул жерге минип келип, ишти кылып, ушул жерге алып келип токтоткон, ошол жерден турат дейт. Былтыр күзүндө токтоткон экен. Ошол бойдон ушул жерде турат дейт. Срочно акча керек болуп сатып атам дейт. 1988 жылы чыгарылган экен. Мынакей номерлери, документтери бар. Абалын бир сыйра силерге түшүндүрүп кетейин. Жанагы спецтехника айдаган агаларыбыз түшүнөт. Грейдерди. Дөңгөлөктөрүнүн абалдары. Бүт сыртын жакшылап тартып көрсөтөйүн. Мынакей ички абалдары. Рычаг, мыналар бүт бардыгы иштейт экен. Педалдары бир сыйра тазалап, майлап, сайлап анан жүргүзүш керек экен. Мынакей. Жол курулушунда иштеп келип, кечки күз ушул жерге токтоткон экен. Мынакей зубчиктери, цилиндрлери. Мынакей достор, чыгарылган жылы Брянский дейт. Завод дорожных машин 1988 жылы чыгарылган экен. Мынакей бир газ. Дөңгөлөктөрүнүн абалы мынакей. Жанагы бир айыл өкмөттөр алып коюп ремонт кылып, жана кышында бир айылды, бир айыл өкмөттү карын сүрө турганда аяк биягын каратып бир сыйра. Мынакей бир газ дагы. Кеңири бир айылды тазалап тура турган грейдер болот буюрса. Мынакей бир газ. Агабыздын номерин калтырабыз. Кенен маалыматты өзүнөн дагы сурап аласыздар. Баасын 250 миңге койдук. Мынакей алды жагынан көрүнүшү. Алдында мына күрөгү, алдында күрөй турган. Дареги Жалал Абад областы Көкжаңак шаарында турат. Анча мындай айнектери сынып калыптыр. Анча дөңгөлөгү мындай эмеси кетип калыптыр бир аз. Анча мындай ишке дагы 1 жыл, 2 жыл жүрө турган дөңгөлөктөр бар экен. Анча адам түшүнө бербесе керек. Оор техника айдаган, спецтехника айдаган агаларыбыз, досторубуз түшүнөт болуш керек. Мен дагы жакшы түшүнө бербейм. Мынакей үстүн бир аз жабылап ороп коюптур.